Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышпаңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Канат Хасанов чоң азаттын ишине байланыштуу суракка чакырылды. Сапар Исаковду түрмөлөрдүн шефи Мелис Турганбаев крышевать этип жатабы. Сыймык Чапакеев чындыкты айтып чыкса мени 10 миллион сомго доого жыгып сотко берип жатат. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Чоң азат кыймылы чоң азат каттанганы турат. Өздөрүнө баяртан келаткан ыйык аты ырымда алышкан чоң азат кыймылы жакшы тилек менен бата алууда. Чоң азатчылар биригип калуу тилектерин айтып, колдоо көрсөткөндөргө ыраазычылыгын билдиришти. Ата бабанын салтын улап, иш баштоонун алдында жолдордун ачыгын тилеп, манас атанын урпагы экенин эске алышып, кан чыгарышты. Ылайым чоң азат элдин мүдөөсү менен чыгып, караламан калктын таянычына айлансын. Булак Nazarnews.kg. Бүгүн 28 майда Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жыйыны өтүп жатат. Анда депутат Дастан Бекешев санитардык карантиндик постторду жоюу боюнча маселени көтөрдү. Посттор эмнени көзөмөлдөп жатышат? Алар коронавирусту аныктап жатышабы? Айрым посттордо акча алып жаткан учурлар болуп жатат. Эл көп топтолгон жерлерди көзөмөлдөөгө зарыл. Элдер аймактарга барып келип жатышат. Посттор боюнча чечим кабыл алуу керек, деди депутат Дастан Бекешев. Булак Kyrgyztoday.kg. Алмазбек Атамбаев СИЗОдон КСДПнын жаңы лидери жогорку кеңештин депутаты Анвар Артыковго партиялаштарына кат аркылуу кайрылуу жолдоп, ошондой эле парламенттик шайлоого даярдык көрүп баштоого чакырды. Катта Атамбаев Арыковду партиянын башчылыгына келиши менен куттуктап, тарапташтарын жаңы төраганы колдоого чакырган. Мурдагы президент: урматтуу Анвар Артыкович, сизди КСДПнын төрагасы болуп шайланышыңыз менен куттуктайм. Сиз Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабаган ак ниет, абийирдүү, чыныгы атуусуз, деп баштап партияны чыңдоого чакырып, тарапташтарын ушактарды унутуп кучактайм деп катын аяктаган. Дорогие друзья, обращение Алмазбека Шаршеновича. Готовимся к парламентским выборам все вместе. Булак Nazarnews.kg. Кыргызстанда доллардын курсу же күйүүчү майдын баасы көтөрүлсө, азык-түлүктүн дагы баасы кымбаттайт. Бирок алардын баасы төмөндөсө дагы азык-түлүктүн баасы төмөндөбөйт, деп билдирди бүгүн 28 майда депутат Марлен Маматалиев жогорку кеңештин жыйынында. Депутат өкмөттүн өкүлүнө кайрылып, азык-түлүк маселесине көңүл буруп, монополияга каршы күрөшүү кызматына тапшырма берүүнү айтты. Мен азык-түлүк маселесинен көңүлүңүздү бурсам, өзгөчө унга. Ундун баасы 1300 сом болчу. Кийин 1600-1700 сомго көтөрүлдү дагы, ошол бойдон калып калды. Мен ошондо ун өндүргөн компаниянын директору менен сүйлөшкөн элем. Ар бир жагынан ажиотаж болуп, доллар курсу менен күйүүчү майдын баасы кымбаттап кеткен үчүн ундун баасы жогорулап жатат. Ошондуктан аны арзандата албайбыз деген элем. Бирок азыр доллардын курсу күйүүчү майдын баасы төмөндөдү, а ундун баасы ошол бойдон турат. Ушуга көңүл буруп койсоңуз, монополияга каршы күрөшүү кызматына тиешелүү тапшырма берсеңиз, деп депутат өкмөттүн өкүлүнө кайрылды. Өзүн чоң азат деп атаган кыймылдын өкүлү юрист Канат Хасанович Ички иштер министрлигине суракка чакырылганын Facebook'тагы баракчасы аркылуу билдирди. Видео билдирүүсүндө Хасанов өзүнүн камоого аракети болушу ыктымал экенин айтып, тарапкерлерин эч кандай колдоо акцияларына чыкпоого чакырды. Ошондой эле буга чейин күбө катары чоң азаттын иши тууралуу сурак берип чыкканын, 28 майда саат 17:00 кайрадан суракка баруу тууралуу кагаз келгенин айтты. Буга чейин социалдык тармактарда чоң азат деген уюмдун айрым атка минерлерин саясатчылардын байлыгы жөнүндө айтып чыкканы кызуу талкууланган. Ага дейре бул кыймылдын мүчөсү деген Сыймык Чапакеев аттуу мурдагы прокуратура кызматкери Кыргызстандагы бир нече саясатчынын атын атап, аларды күмөндүү жолдор менен баяган деп айыптап чыккан. Алардын арасында парламент депутаты Кубанычбек Жумалиев дагы бар. Жумалиев өз дарегине айтылгандарды четке каккан. Ички иштер министрлигинин Жапакеев билдирүүсү боюнча жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырык деген берене менен ал эми финансы полициясы Жумалиевке карата мыйзамсыз баюу беренесинин негизинде териштирүү жүргүзүп жатат. Азыркы учурда токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүнүн аздыгы айтылып жатат. Бирок ошол эле мезгилде өкмөт тарабынан коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деген маалыматтарды угуп жатабыз. Эгерде коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлө турган болсо, анда сууну сатыш керек, деп билдирди бүгүн 28 майда депутат Зиядин Жамалдинов жогорку кеңештин жыйынында. Эгерде аларга суу керек болсо, сатып алышсын. Биз кечээ угуп калдык. Алардын келишиминде сентябрь айынан баштап ноябрь айына чейин бекен. Биз Казакстандан электр энергиясын 2 сом 4 центтен сатып алабыз.
алабыз деп жатат. Коңшу өлкөлөрдөн электр энергиясын сатып алып, сууну бекер берип койгонубуз туура эмес. Ошондуктан ушул мезгилден баштап сууну саталы. Андан сырткары токтогул суу сактагычына канча суу кирип, канча куб суу чыгып жатат. Бул боюнча маалымат толук берилип турсун. Себеби эл көзөмөлдөп турушу керек. Эгерде токтогул суу сактагычында суунун көлөмү аз боло турган болсо, анда кыш мезгилинде электр энергия өчөт деген белги болот, деп билдирди Зиятин Жумалдинов. Булак kyrgyztoday.kg. Номер 47 колонияда отурган Жантөрө Затыбалдиевке $500,000 салык салынып, ошондон улам закрывашкага кирип кетти. Түрмө эрежесине ылайык отурган адамдар даражасына чөнтөгүнө жараша общакка акча таштары айтылып келет. Өзгөчө маслакраттардын шору кайнайбы. Убагында алганыңды, байлыгыңды ачыкка чыгарышың керек. Алдасаң же моюн толгосоң, ал жерде эч ким эркелетпей катаал жаза күтөбү. Ошондой эле номер 27 колонияда күн кечирип жаткан Салайдин Авазов $200,000 жыгылып көрсөтүлгөн сумманын жарымын төлөп берүүгө сөз береби. Ал эми Сапар Исаковду түрмөлөрдүн шефи Мелис Турганбаев крышевать этип убактылуу эч кимге тийгизбей атканы распы. Саясий элитанын тар чөйрөсүндө булар боюнча кеп кызып аткан соң биз суроо иретинде жолдоп койгон кирбезбиз. Булак Азия News. Кече 26 майдын кечки саат 21:30 чамасында Бишкек шаарынын Чыңгыз Айтматов көчөсүнүн 93 үйүнүн подъездинде УКМКнын кызматкери Чыңгыз Айманбаев менен Бишкек шаарынын вице-мэри Алмазбек Бакитаев жана дагы бир тууганын кошуп алышып, мас абалында үчөөлү 1987-жылы туулган Чыңгыз Молдокеев аттуу жаранды жырткычтык менен сабашкан. Жабырлануучу Чыңгыз Молдокеевди подъездден кармап алышкан. 3 мушкетер эч себепсиз эле ага кол салышып, УКМКнын кызматкери Чыңгыз Айманбаев соем деп бычак алып чуркаганда, биринчи кабаттан чыга калган коңшулардын бири Кудай жалгап бычагын кагып түшүргөн. Анда Айманбаев «Я член ОПГ Камчы Көлбаева» деп кыйкырып, колундагы барсеткасынын темир соруп чыгып, Чыңгыз Молдокеевдин бешенесинин сол тарабынан урган. Айманбаевден качкан Чыңгыз Молдокеевди Бишкектин вице-мэр Алмаз Бакитаев артынан уруп чыккан. Анан Бакитаев менен Айманбаевдин тууганы экөөлөп кармап беришип, Молдокеевди УКМКнын офицери аёсуз сабаган. Натыйжада Чыңгыз Молдокеевди тез жардам оор жаракат менен Бишкектеги 4-травматологиялык ооруканага алып кеткен. Оорукананын билдирүүсү менен келген Ленин райондук милиция бул кылмышты жоруктардын жана кылмыштардын бирдиктүү реестрине адам өлтүрүү аракети беренеси боюнча каттап сотко чейин иликтөө иштерин баштаган. Бирок УКМКнын кызматкери Чыңгыз Айманбаев милицияны тоотпой, анын чакыруусуна барбай, бүгүн мен да таяк жегем деп ооруканага барып жатып алган. Баса УКМКнын кызматкери Чыңгыз Айманбаев мурундагы медакадемиянын аппара жетекчисин өлтүрүүгө айыпталып, райондук сот тарабынан соттолуп, бирок жогорку сот тарабынан суудан кургак чыгып кеткен экен. Ошондуктан жабырлануучу Чыңгыз Молдокеевдин ата-энеси бул кылмыш ишин милициядан алып, аскердик прокуратурага өткөрүп берүүнү суранып, арызданышууда. Анткени милиция кызматкерлери УКМКнын кызматкерине тиши өтпөй турганын ачык эле көрсөтүшүүдө. Мушташ болгон жердеги видеокамералардагы видео жазуулар али киши алына элек. УКМКнын кызматкери менен вице-мэр спирт ичимдиктерин ичкендиги боюнча экспертизадан өткөрүлгөн эмес. Азыркы учурда жабырлануучу Чыңгыз Молдокеевге гана соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Көрсө Чыңгыз Айманбаевдин 12 жашар уулу Чыңгыз Молдокеевдин 6 жана 8 жашар уулдарын сабап кеткендиктен Молдокеевдин келинчеги Ширин Санжар кызы эмне өзүңдөн кичүү балдарды урасың деп Айманбаевдин уулун опузалап койгон экен. Ага жооп кылып УКМКнын кызматкери Чыңгыз Айманбаев бир кечип отурушкан досторун топтоп бейкаптар келаткан Чыңгыз Молдокеевге дооматын айтпай эле кол салышкан. Ал эми Чыңгыз Айманбаевдин аялы өзүнүн туугандары менен үчөөлөшүп Молдокеевдин жубайы Ширин Санжар кызына кол салып сабашкан. Бул кылмышты тергөө аскер прокуратурасына өткөрүлүп, УКМКнын жана Бишкек мэриясынын эң баш чоң муштум кызматкерлеринин кылмыштары юридикалык жана моралдык баалыш керек. Булак kyrgyztoday.kg. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоор 28 майдан тартып коомдук талкууга коюлду. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Жогорку Кеңештин расмий сайтында жарыяланган мыйзам долбоорунда учурда мыйзамга чет өлкөлүк банктарда жашыруун себеби болгондор, 319-берене коррупция менен соттолгондор жана алардын жакын туугандары парламент депутаты боло албайт деген өзгөртүү киргизүү сунушталган. Мыйзам долбоорунун демилгечиси Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Тазабек Акрамов ал өз демилгесин мамлекеттик кызматкерлердин ишин натыйжалуулугун камсыз кылуу, мамлекеттик кызматтарда коррупцияга жол бербөө аракети катары түшүндүрүп жатат. Эгер ал сунуш кылган мыйзам долбоорунун кабыл алынса, коррупция боюнча соттолгон жарандардын парламенттик шайлоого катышуусуна тыюу салынат. Алардын жакын туугандары дагы шайлоодо өз талапкерлигин кое алышпайт. Кыргызстанда 7-чакырылыштагы парламентке шайлоо быйыл 4-октябрда өтөт. Назар Ньюс маалымат агенттиги генерал коомдук ишмер Кеңешбек Дүйшөбаев менен чоң казачылар тууралуу сүйлөштүк. Кеңешбек мырза, чоң казачылардын аракеттери максаттары парламенттик шайлоого баруу же чындап мамлекетти саздан чыгаруубу?
Чоң азаттын лидерлери айтып чыгышпадыбы, бул күзүндө боло турган парламенттик шайлоого карата болгон пиар кампаниянын биринчи кадамы деп. Мен деле ошондой кабыл алдым. Чоң шайлоого катышуу үчүн популисттик ызычуудан башка терең көп тармактуу идеологиялык программа, уюштуруучулук, чоң иш-чаралар, региондор жана мамлекеттик деңгээлде штабтык структуралар, электоралдык жана саясий коомдук колдоо, абдан чоң материалдык каражат, ресурстар да керек. Бул жагын мен көрбөй турам. Ошондуктан мен чабал өрдөк эрте учат деген макалдын маанисин бул жерге туура келет деп ойлойм. Сыймык Жапыкеевдин чындыкты айтып чыкса, мен 10 миллион сомго доого жыгып сотко берип жатат деген сөзү орунду элебем. Сыймык Жапыкеев баш прокуратурада маанилүү иштер боюнча тергөөчү болуп иштегемди айтпадыбы. Ошондуктан өзүнүн айткандары чын экендиги документтерди далилдеп менен бекемдеш керек деп ойлойм. Кубанычбек Жумалиев чоң азатчылар айткандай байлыгым жок деп Куранда кармады, бирок иш Куран менен бүтпөсүн далилдеп, Фин полиция кылмыш ишин козгоп мүлкүн иликтей баштады. Жапыкеевдин өзүнө да кылмыш иши козголду. Талаштан тартык жер алат деп ишенсек болобу? Чынында Куран кармап каргангандыгын мен туура көргөн жокмун. Бир адамды алдаса болот, көп адамды алдаса да болот. Биздин тарыхта баарына калп айтып, элдин ырыскысын уурдап алдаган президенттер болгон. Бирок Кудайды эч ким эч качан алдай алган эмес. Ошондуктан чындык ким тарапта экенин Кудайдын акыйкаттыгы, калыстыгы тез эле көрсөтүп коет. Булак Nazarnews.kg. Ишенген кожом сууга акса, алды артынан тал карма деген кеп бар. Биздин мамлекеттин бюджетине киреше кийрүү жаатында Кумтөргени ишенген кожобуздун бири. Кыргызстанда суу кодексинин 48-беренеси боюнча сууну пайдаланганы боюнча ар бир ишкана тиешелүү төлөмдөрдү төлөп турууга тийиш. Биздин ата мекендик ишканалар мыйзам боюнча ар бир кубометр сууга зарыл болгон төлөмдөрдүн төгүп келе атышат. Канчалык акча таап, канчалык ишенген кожобуз болсо дагы Кумтөрдө канадалыктар мындай мыйзамды тоготуп коюшпайт экен. Алар колдонулган суу үчүн бир тыйын да төлөп койбосу тууралуу депутат Ермамат Тагаев парламенттин отурумунда кеп козгоп чыкты. Бул тууралуу тиешелүү комитеттер чара көрүшүшөр. 2019-жылы Кыргыз өкмөтү менен Сынтыр экологиялык стратегиялык жаңы келишимди бекитишкен. Кыргыз өкмөтү жаңы келишим боюнча экологиялык жана социалдык төлөмдүн суммасын мурдакы $87 миллион $150 миллион чейин көбөйтүүгө жетишкенин билдирген. Ошол эле убакта бул келишимде кыргыз тарап мурдагы миллиарддаган суммадагы экологиялык доолордон баш тартканы үчүн өкмөттү сынга алып жатышат. Жогорку кеңеш парламенттик комиссия жиберип, Кумтөр долбоорун текшерип, Сынтера менен негизги макулдашууну коррупциялашкан долбоор деп тааныган. Маалыматтар боюнча Кумтөр кениндеги өндүрүштүн көлөмү башында каралгандай 550-600 миң унций же 17,1-18,7 тонна алтынды түзөт. Бул тууралуу Сынтера Голд ИНК Сынтера ишканасынын жана Кумтөр ишканасынын 2020-жылдын 1-кварталындагы өндүрүштүк жыйындагы жөнүндөгү отчетунда айтылат. Бирок өткөн жылдагыдай эле жалпы көлөмдүн 50% 2020-жылдын 2-кварталында качан борбордук карьердеги СБ аймагындагы алтын көп тилкесине кайрадан жетишкенден тарта өндүрүлөт. 2020-жылы жалпы капиталдык чыгымдар ачуу иштерин эске албаганда $99 миллион тегерегинде пландалган. Алардын $47 миллион негизги фонддору, тоо техникасы, парктын кайра жаңылоого, кошумча тоо жабдууларын жана алтын бөлүп алуучу фабрикалардын тегирменинде тиштүү шакек, дөңгөлөктөрдү алууга, таштанды сактоочу жайдын аянтын чоңойтууга жана башкаларга багытталат. Инвестициялар жана өнүктүүрүүлөр $52 миллион өлчөмүндө пландалган жана өзүнчө кейси 10 планына ылайык карьердин контурларын кеңейтүүгө байланыштуу кенттин объектилердин инфраструктурасынын сууну сордуруу боюнча иш-чараларды жана жаңы тоо техникасын сатып алууну камтыйт. 2020-жылы кендери ачуу иштеринин капитализациясы $195 миллион өлчөмүндө болоору белгилүү болгон. Азизбек Элдибеков, Nazarnews.kg.